Кудайдын чакырыгы 27 август. Мага римдиктерге жазылган каттан бир аят жагат. Мен жакшы кабар таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар бардык ишенгендерди куткара турган Кудайдын күчү. Бул Кудайдын күчү. Сиз билесизби? Грек тилиндеги күч деген сөз dynamite деп айтылат. Андан динамит деген сөз келип чыккан. Бул Кудайдын жардыруучу, куткаруучу күчү. Жөн гана ишенген ар бир адамды куткара турган күч. Жакшы кабардын күчү жөнүндө айтканда, америкалык бир адамдын көөлүгү менен бөлүшкүм келди. Мен, дейт ал, бул күчтүн таасирин өз үй бүлөмдө көргөм. Мен Кудай менен иши жок үй бүлөдө төрөлгөм. Биздин үй бүлөдө денени машыктыруу жана пиво ичүү кадимки эле нерсе болчу. Менин 3 таекем бодибилдинг боюнча мелдештерге катышчу. 4-сү Денвердеги эң белгилүү барда күзөтчү болуп иштеген. Ал эми 5-си күрөш боюнча чемпион жана согуштун ардагери болчу. Денвер мафиясы биздин үй бүлөгө жинди бир туугандар деген ат койгон. Эгер мафия сенин үй бүлөңдү жинди десе, бул жакшы белги эмес. Эң катуу, эң катаал адам менин таекем Джек болчу. Ал түрмөгө көп түшүп жүргөн. Бир жолу ал 2 полиция кызматкерин муунтканы үчүн камалган. Бир күнү алардын районуна бир жакшы кабарчы келип калат. Ал Денвердин чет жакасында жыйын ачкан эле. Бир күнү эртең менен ал менин таекем Джектин үйүнө келип, эшигин тыкылдатат. Джек эшикти ачат. Денесин баар татуировка, колунда 2 банка пиво. Биринен ичип, экинчисине түкүрүп турат. Ал "Сага эмне керек?" деп күрсөтөт. Жакшы кабарчага Иса жөнүндө жакшы кабар айтып бергени келгенин айтат. 5 эле мүнөт убакыт бөлүүсүн суранат. Джек: "Мен Исаны билбейм, бирок макул, сага 5 мүнөт берейин" дейт. Кабарчы ашкана столуна отуруп, жакшы кабарды жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрө баштайт. Исанын күнөөкөрлөр үчүн өлгөнүн, көмүлгөнүн жана тирилгенин, жана ким ишенсе түбөлүк өмүр аларын айтат. Джек буга чейин жакшы кабарды мындай жөнөкөй түрдө уккан эмес. Кабарчы "Түшүнүктүүбү?" деп сураса, Джек "Ооба, албетте" дейт. Дал ошол сөз менен анын тобо кылуусу башталган. Менин таекем Джек өз өмүрүн Иса Машаякка тапшырган. 1 айдын ичинде анын жашоосунун өзгөргөнүн көргөн 250 адам да чогулушка келишет. Жакшы кабар биздин үй бүлөгө да жетти. Инжил бул ар бир ишенген адам үчүн куткарылуу алып келген Кудайдын күчү, Кудайдын жардыруучу күчү. Ал эми бүгүн сен жакшы кабарды кимге айтасың?